Кызылүңкүр айылында бүгүн өзгөчө шаң. Кечиип келген жаз менен алар көктөм майрамын белгилеп жатышат. Тегерегин тоолор курчап, кыдырата тигилген боз үйлөр Мундузбайдын айылындай. Эл болсо майрамдын машакаты менен элек. Кызылүңкүр эли менен көктөм майрамын белгилөө үчүн Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын өкүлдөрү да келип, эл менен амандашып катарына кошулду. Эл өкүлдөрү дайыма эл менен майрам ишембилик көйгөй болобу Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын төрагасы баштаган топ карапайым калк менен чогуу. Партия төрагасы Бакыт Төрөбаев Кызылүңкүр тургундарын жаз майрамы менен куттуктап, партиянын иши туурасында учкай кеп салды. Саламат сактоо боюнча 20 миң үй-бүлөнү биз жүрөк кан тамыр оорудан текшерип чыктык. Анын ичинен биз Жалал Абад областында 7 миң адамды текшерип чыктык. Эмне үчүн, урматтуу туугандар? Биздин статистикага карасак, биздин жарандарыбыз жүрөк кан тамыр оорудан бир жылда 18 миңге жакын көз жумганга душар болушат экен. Мына ушул жумушту биз алдын алуу кылып атабыз, урматтуу туугандар. Бунун баардыгы биздин аракеттерибиз, бул биздин жөнөкөй жараныбыз. Айылда өткөн, жашап аткан ушу жарандарыбыз билими күчтүү болсун, жаш балдарыбыздын. Апабыздын, ата-энебиздин, атабыздын ден соолугу бекем болсун. Тапкан жеринен пайдасы берекелүү болсун деп, мына ушундай аракеттерди кылып атабыз, урматтуу туугандар. Кызылүңкүрдө 5 жыл аралыгында бир топ иш жасалды. Жолдор оңдолуп, жаңы мектептин курулушу башталды. Кошумча көмөк чордондор орнотулуп, электр мамычалары тартылды. Айылдык маданият үйү толук оңдолду. Бул айылдын колуну эл өкүлү Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын мүчөсү Мирлан Бакировдун аракети менен ишке ашты. Урматтуу туугандар, жалпысынан айтканда Кызылүңкүр айыл өкмөтүнө бир топ жумуштар аткарылды. Мен эсептеп көрсөм, 100 миллион сомго жакын биз инвестиция тартыппыз. Алакандай Кызылүңкүр айыл өкмөтүнө өзүнүн бюджети 2 миллион сом экен. Мына ушундай жумуштар жыл сайын бул жерде жаштар менен бирге болуп, футбол жана башка маарекелерди өткөрүп келүүдөбүз. Жалпы район боюнча, урматтуу туугандар, мен Базар Короо районунун депутаты катары район боюнча көңүл бурума мен милдеттүүмүн. Ошондуктан жалпы районда бүгүнкү күндө 6 мектептин курулушу кетип атат. Бул 100 миллион сомдон ашык каражат. Андан сырткары мен баса белгилеп кетейин. Бөкөнбаев мектеп-интернаты 87 жыл болгон экен курулганына. Ураганы турган жерден маселе көтөрүп, капитал салымдарга киргизип, ошол мектепке 57 миллион сомдук заманбап мектеп курулган атат. Турусбеков мектебин Бактыгеш баштап кеткен убагында аны мына улантып бүтүргөнү турабыз. Депутаттардын сөзүн уккан соң майрамдык салтанат уланды. Айылдын балбандары күрөшкө түшүп, волейбол турнири дагы уюштурулду. Күчкө толгон жоон билек балбандардын күрөшү көпчүлүктүн бүйүрүн кызыкты. Бул арада партия өкүлдөрү ар бир боз үйгө кирип даам сызып чыгышты. Кыргыздын улуттук ашканасына таандык тамактын баары дастарконго коюлган. Көргөндүн көзүн тойдурган тоолуктардын кичипейил берешендиги, жөнөкөйлүгү түптүү элдин улуулугун даңктап турду.